Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын судьясынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Аталган мыйзам долбоору мамлекеттин кызыкчылыгы жана улуттун коопсуздугун коргоо максатында болуп жатат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын судьясы, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызматкерлери, ошондой эле мамлекеттик кызматтар болуп саналган жогорку кызматтар. Ошондуктан алар өздөрүнүн кызматынын укуктарын жүзөгө ашырууда ар кандай категория жана даража менен мамлекеттик сырды жүзөгө ашырышат. Ошондой эле кызматтан пайдалануу үчүн маалыматка ээ боло алышат. Ушуга байланыштуу жогоруда аталган кызмат ордуна дайындалган адамдар атайын талаптар коюлат. Алар атайын ченемдик укуктук актыларда көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу конституциялык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарандары чет мамлекеттин жаранынан чыккан Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ болгон учурдан тартып 5 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын судьясы, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын кызматкери болууга, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарга жетекчи кызматтарга ээлөөгө тыюу салууну сунуштап жатабыз. Бул тыюу салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-беренесинин 2-бөлүгүндө шартталган. Аталган мыйзам долбоору экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. Сунуш кылынган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин расмий сайтында коомдук талкуу процедурасынан өтүү үчүн коюлган. Коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча сын пикирлер жок, келип түшкөн жок. Колдонуудагы улуттук жана эл аралык мыйзамга карама-каршы келбей турганын белгиленди. Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдар алып келбейт. Сунушталган мыйзам долбоору ишкердик иш чөйрөсүндө жөнгө салынбагандыктан жөнгө салуу таасирдүү талкуу талап кылынбайт. Урматтуу кесиптештер, аталган конституциялык мыйзам долбоорунун пакети менен карап берүүнү сунуштаймын. 28-29 күн тартибинде бүгүнкү маселе боюнча өзүңөр билесиңер, бул жерде мен жалпак тилде айтып кетейин. Азыркы күндө кайсы мамлекеттин жараны болбосун, Казакстан болобу же болбосо Россия болобу, мамлекеттин жараны өздөрүнүн бул жака жарандыгын тапшырып, кыргыз жаранын алгандан кийин, бизге келгенден кийин ушул мамлекеттик жумушка барганга толук укугу бар бүгүнкү күндө. Биз сунуштап жаткан мыйзам боюнча этникалык кыргыздардан башка, мисалы биз ушул жерден кеткенден кийин, Кыргызстан жараны тапшырып кеткенден кийин 5 жылдан кийин же 10 жылдан кайра келе турган болсо, этникалык кыргыз болуп эсептелет. Ошолорду эске албаганда башка улуттун жарандарына бул мыйзам иштейт. Азыр мисалы алар каалагандай келип, каалаган жумушка киргенге толук укугу бар, диплому жараган болсо. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып кала турган болсо, алар иштей албайт. 5 жылдан кийин иштейт. Себеби биздин улуттук коопсуздугу болуш керек да. Мен силерге да бир нерсени окуп бергим. Кыргыз Республикасынын этникалык кыргыз чет өлкөнүн жарандыгына ээ кыргыз улутундагы адам же болбосо жарандыгы жок кыргыз улутундагы адам деп Кыргыз Республикасына көчүп келүү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамдын 1-беренесине ылайык мыйзамда бизде жазылып турат да. Этникалык кыргыздардан башка жарандарга бул мыйзам колдонулат. Биз кыргыздарга эмес. Суроо жооп болсо жооп бергенге даярбыз. Урматтуу төрага, бул 28-29 эки мыйзам бир эле, бири конституциялык, бири жөнөкөй мыйзам. Ошону чогуу карап берүүсүңөрдү биз суранабыз. Рахмат. Рахмат, Жанбек Султанович. Рахмат. Азыр бир суроо бар экен. Менде суроо мындай болуп атат да, азыр ушул только ошо этникалык кыргыздарга эле деп атасыз да. Могу частный компанияларга келе турган жарандар болуп калса, башка өлкөнүн жарандары, алар иштей алабы? Түшүнбөй калдым, кандай дейсиз? Сиздин мыйзамыңыз бул муниципальный эле эмелерге
Жогорку ишкерлер- кызматтагыларга. Жогорку кызматтагы. Жогорку частныйга болбойт. Частный компания. Жогорку сот, депутат жана ошондой эле бизде жогорку кызмат деп жетекчи кызматтарды айтат да. Жогорку кызматтарга 5 жылдан кийин гана баруу болот. Частныйга боло берет.